Эфирде Ош мамлекеттик педагогикалык университетиндеги акыркы жаңылыктардын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Кулпунай Мамасалиева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кабарлардан кыскача. ОШМПУ Баткен менен апаттан качкан жарандар үчүн ыкчам жардамдар көрсөтүлдү. Көөнөрбөз кыргыз тили майрамы окуу жайда 1 айлык декада менен коштолду. Агартуучу Мамбет Асан Ибраев студенттер менен жолугушуп тренинг өттү. Мугалимдердин кесиптик майрамы университетте жогорку маанайда белгиленди. Элдин тынч жашоосун бузуп, кайрадан кайталанып жаткан чек-ара чыры бул ирет көптөгөн жергиликтүү жарандарды өз жайынан качууга аргасыз кылды. Өлкө үчүн күтүүсүз сокку болгон окуяга ар бир жаран четте карап турбай ыкчам колдоо көрсөтүштү. Мында Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин эмгек жамааты 18 үй бүлөнү жатакана, күн сайын 3 мал тамак аш жана кийим кечи менен камсыздашып, жакындан жардам көрсөтүштү. Кабарчыбыз Аида Кадырова кененирээк баяндайт. Бүтүсүз жаралган чек-ара чорунан эвакуацияланып келген жарандар Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жатаканасына да жайгашкан. Учурда алардын саны 120га жетти. Жалпы 18 үй бүлө болсо, алардын 70тен ашыгы жаш балдар. Жарандар Баткен облусунун Самаркандбек, Чек, Актатыр, Кулунду, Жаңы Бак, Арка, Достук айылдарынан келишкен. Алардын катарында Абдиламит ата үй бүлөсү менен чогуу келип, окуу жайдын жатаканасында убактылуу жашап жатат. Şehirge bir kişi yatıp keteyik desek şehirde körgözü, birge yönetti, birge özleri tapa özlesek gayilermen safarajına kılıp yönetti, birge kelip yatıp kalıp aytti. Biz ettimenen kete özlesek, varıp körüngüzler şartı jakşı olsa, jata kalsanızlar dağın jakşı olsa, ketsengizler ihtiyarınızlar dedi. Kelsek çınlığı şartı jakşı eken. Öyle okuşu studentlerdi sıylıkıştırıp, yıldırıp, orada kirgizdi, oşu bir 90 bu kança adam yaşaydı, hazır bir 200'e jetip kalan okşaydı. Şu şehirde yaşap kalıp tane ketti batı öyle şeyke. Şunun yaşap bana 3 mal tamak ver atattı, sıksamağını, cevap ağız. Yürüle de bu turu sorap durat, branşlar gelip durat. Mayda şeyde gün bulmuşlar, bir kiyimden çıkamız zaman şundan başka bari kiyimler kalan idi. Bir tap gelip ver atatan çamşalarını. Baldarga, yaş baldarga, böğüklerge pampersan, berzubni pastamına, şakar makarnanın barından ap gel atat. Çaynek, paynek barından ap gel atat. Жақсы, ondan aşık karavattı. Ар бир үй бүлөдө орто эсеп менен 3төн жаш бала бар. 10 жашка чейинки балдар үчүн университеттин окутуучулары жана ыктыярчы студенттери ар кандай программадагы сабактарды, оюндарды уюштурууда. Балдардын убактылары эстафета ойноо, сүрөт тартуу жана башка кызыктуу сабактар менен коштолууда. Коркунуч сезим менен курчалып калган балдардын көңүлү аз да болсо көтөрүлүп, окуу жайда эркин күн кечиришүүдө. Сүрөт неме тартып, неме кытабыз, ойнотобуз. Анан эшикке чыгып, телевизор көрөбүз, комнатага кирип, анан отуруп, мороженое жейбиз берип. Анан өдөдө аякта ойнойбуз да, топ менен. Учурда ар бир жаранга жакындан жардам көрсөтүлүп, 3 мал тамак аш окуу жайдын жамааты тарабынан уюштурулуп жатат. Күн сайын факультеттин окутуучулары алардын жашоо жагдайынан кабар алып, кийим кечи, күнүмдүк колдонуучу каражаттар жана кошумча тамак аштар менен камсыз кылышууда. Бекке келгенибизге бир апта болуп калды. Рахмат, эли журтубузга рахмат. Эсен болсундар. Элден журттан 1000 мәртө айлансаңамыз. Окуу жайыңардын шарты абдан бизге жакшы жакты. Мына бардыгы колдоп бизди багып жатат, жайларыны берип койду. Бардыгы мына кең ири жашап атабыз. Рахмат, таазим этебиз. Бул менен бирге ОШМПУнун психолог адистери тарабынан бардык жашоочулар менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Эң башкысы университетте Баткен элине жардам көрсөтүү иретинде түзүлгөн штаб ар бир ишти көзөмөлгө алып, эмгек жамаат менен биргелешип мүмкүн болгон бардык жардамдарды ыкчам көрсөтүшүүдө. Баткендик туугандарга окуу жайдан 1 күндүк зарплатаны эсептеп, Баткендин шотуна көтөрүп бергенбиз. Андан сырткары бизде Баткендик туугандар келип жатаканабызда жашап аткандыгына байланыштуу өзүбүздүн мугалимдер ыктыярдуу түрдө тамак ашына акчалай каражатын берип,
колдоо көрсөтүп, кийими жоона кийим алып келип берип, бүт бар жоон кем каржы кылбай карап жатабыз. Өзүбүздүн мугалимдерибиз бир 5 семьяны өздөрү ыктыярдуу түрдө үйлөрүнө алып кетип, шарт түзүп, тамак ашын берип, мугалимдерибиз карап жатат. Чек ара аймактарында учурга чейин абал турукташы элек. Жарандар үйлөрүнө кайтып барууга дагы да абал кооптуу бойдон калууда. Ошондуктан окуу жайдын карамагына алынган жарандарга жардам көрсөтүү жана колдоо штабы өз кызматын улантат. Аида Кадырова, Эрнис Жаныбеков, ОСМП жаңылыктары. Университетте мамлекеттик тилдин 33 жылдыгына карата белгиленген 1 айлыктын алкагында бардык студенттер үчүн айлампа иретинде кыргыз тилинин 5 керемети аттуу семинар өткөрүлдү. Иш-чара окуу жайдын мамлекеттик тилди өнүктүрүү борбору тарабынан санариптик форматта ар бир факультетте жана колледжде өз-өзүнчө уюштурулган. Аталган саамалык жаштардын жан дүйнөсүн руханий жактан толтурууга багытталып, алардын тилибизге, улуттук маданиятыбызга карата көз карашын туура нукка багыттап, келечек муундун китепкөй, адеп ахлактуу, мекенчил жана мугалимдик улуу кесиптин мыктысы болууга үндөп, аны менен биргеликте маалыматтык чөйрөдө сагаттуу жаштардын катарына турууга, социалдык тармактарда одоно каталарга жол бербөөгө, кыргыз тилинин аруулугун, тазалыгын, нукура табиятын жана тилдик нормаларын сактоого чакырык жасалды. Бизге келаткан, биз тарбиялай турган муун, зек мууну деп аталып, алар бизге окшош, силер биз уккандай түз отуруп мындай жооп берген мезгилден өтүп атат. Ошондуктан кайсы бир деңгээлде комфорттук мезгилге биз өзүбүздү даярдап алышыбыз керек. Мындан тышкары адистиктерге багытталган мезгилдин талабына шайкеш келген түрдүү инновациялык жана технологиялык сабактарды түзүүнүн ыкмалары тууралуу маалыматтар берилди. Эки мугалимдин айырмасы ушунда, бир мугалим аябай кыраакы, кимге эмне жумуш берерин билген. Экинчиси мотиватор. Азамат, сенин жообуң менен сен эң жакшы ийгиликтерге жетесиң. Кол чабуулар, бул жигитке кол чабып эң жакшы жооп берди. Азаматсың, сенин келечегиң алдыда. Ушундай мотивация берет, ушундай дух берген мугалим. Экинчиси, кимдин эмне кырдаалга жараша иш алып бара алгандыгын билген мугалим. Белгилей кетсек, кыргыз тилинин мамлекеттик тил макам алкагынын 33 жылдыгына карата ОШМПда 15 сентябрдан 15 октябрга чейин 1 айлык жарыяланган. Анын алкагында жетекчилик тарабынан атайын иш план бекитилип, учурда этабы менен иштер аткарылып жатат. Буга чейин факультеттерде ачык тарбиялык саат, улуттук көргөзмө, сынак, конок лекция, семинар сыяктуу түрдүү иш-чаралар уюштурулду. Кийинки жумада 1 айлыктын расмий түрдө жыйынтыктоо кечеси уюштурулуп, саамалыкка активдүү катышкан факультеттер, студенттер жана окутуучуларга сыйлыктар ыйгарылмакчы. Студенттер белгилүү аалым, агартуучу Мамбет Асан Ибраев менен жолугушуп, өзгөчө мотивациялык семинарга күбө болушту. Семинар студенттердин интеллектуалдык дарыметін, дүйнө таанымын, китепке болгон мамилесин, билимге болгон сүйүүсүн арттыруу, жогорулатуу таризинде коштолду. Тренер семинарда өзүнүн билими, турмуштук тажрыйбаларын жана дүйнөлүк деңгээлге ортоктош болгон ойлорун, идеяларын кеп кылып, азыркы муундун аксаган сапаттарын белгилеп, алдыга умтулууга, көп окуп билимдүү жаштардын коомун түзүүгө чакырды. Жаштардын кыялдарын курчутуп, бийик-бийик ийгиликтердин ээси болууга үндөдү. Азыркы мезгилде өтө биз муктаж болуп аткан жан дүйнө ачарчылыгы, жанагы Алтынбек Исмаилов агабыз айтат го, энебиз айтат, не дейт? Адамсың, адамча жашаш керек, ала кушту атынан аташ керек, адамсың, адамча жашаш керек. Жакшы турмуш өзү эле келбей тура жан дүйнөгө төңкөрүш жасаш керек депчи. Мамбет Асан Ибраев бул жан дүйнөнү ушунчалык ойготуп бере турган мотивационный сөздөрдү айтты. Бир эле өлкөнү эмес, адамдардын жан дүйнөсүн, адамдар ушунчалык мамлекетибиздин өнүгүшүнө салым кошо турган сөздөрдү айтты. Ошону менен эле бирге бизди аябай окууга үндөдү. Бул менен бирге учурда ар бири окуусу зарыл болгон дүйнөлүк китептер менен тааныштырды. Соңунда катышуучулар бир канча суроолорду узатып, жооп алышып, мыкты мотивациялык семинар үчүн конокко ыраазычылык билдиришти. Белгилей кетсек, Мамбет Асан Ибраев коомдук жана диний ишмер, Калем академиясынын негиздөөчүсү. 5 тилде эркин сүйлөп, учурда чет элдик китептерди кыргыз тилине которуп, окурмандарга сунууда.
Мугалимдердин кесиптик майрамы окуу жайда салттуу түрдө өзгөчө маданий иш-чаралар менен коштолуп келет. Бул күнү билим берүү айдыгында алгылыкты иштеген, университеттин өнүгүүсү үчүн өбөлгө болуп, жаштар үчүн талыкпай билимин берген окутуучулар өзгөчө сыйлыктарга ээ болушат. Мугалимдерди шыктандырган бул күн быйыл кандай көзөрмемдерди өзүнө камтыды? Кийинки сюжетте күбө болуңуздар. Ошемпунун профессордук окутуучулар жамааты кесиптик майрамын жогорку маанайда белгилешти. Иш-чара окуу жайдын чоң жыйындар залында уюштурулуп, мында университетте эмгектенип жаткан жалпы окутуучулар майрамдык салтанатка өзгөчө маанайда катышышты. Билим берүү тармагында үзүрлүү ишмердүүлүгү үчүн бир топ окутуучулар министрликтин, мэриянын, облустун, кесиптик бирликтин жогорку сыйлыктарына ээ болушту. Урматтуу агай-эжекелер, дайыма ушул асыл кесиптин ээси болуп, дайыма аркабыздан балдарыбыз агай, эжеке деп кубанып сүйлөй турган кадырыбызга дайыма ушу көлөкө түшүрбөсө. Бүгүнкү майрамыңыздар кут болуп, 23-24 окуу жылында дагы окуу жай көп ийгиликтерди жаратат деген ойдомун. Экономика жана социалдык иштер кафедрасынын окутуучусу Хасанова Кундуз Эралиевна эжекебиз. Аталган окутуучуларыбыз 3000 сом мөлчөрүндө акчалай сыйлык менен сыйланыштар. Бул менен бирге окуу жайдын өнүгүүсүнө өзгөчө салым кошуп, жаштарга татыктуу тарбия берүү менен ийгиликтерди жаратып келе жаткан кесипкөй окутуучулар окуу жай тарабынан ардак грамота, алкыш баракча жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Бул сыйлык мен үчүн бүгүн күтүүсүз сыйлык болду. Жогорку кеңештин ардак грамотасыга ээ болуп турам. Кубанычтамын. Окуу жайды бүтүп келгенимден бери мына 44 жыл өтүп, 45-жыл иштеп кетип атам. Мүмкүн ошону баалагандыр. Анан бул жерде мен да кичине болсо да салымым бардыр деп эсептейм. Ошон үчүн ушу грамотага ээ болуп турам. Биздин окуу жайыбызда бул мугалимдердин ар бир кылган эмгектери, ар бир кылган өзүнүн иштери боюнча окуу жайдын эсебинен дайыма эч бир көңүлсүз калтырбай, ар бир даталуу күндөрдө же майрамдарда бизде ошол күнгө арналган белектерин же болбосо дипломдордун сыйлыктарын берип турат. Ошол менен бирге эле мен ушул учурдан пайдаланып, жалпы билим берүү тармагында иштеген кесиптештериме майрам мугалимдердин күнү менен куттуктап кетким келет. Мен аларга дайыма эң биринчиден ден соолук каалайм. Дайыма ушундай билим берип, дагы да көп болсо, билим берген мөмөлөрүбүз көп болсун. Ардактуу кесип ээлерин сыйлоо аземинен соң майрамдык кече андан ары уланып, музыкалык педагогикалык факультетинин чыгармачылык тобу тарабынан жагымдуу чыгармалар аткарылды. Айданек Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошемпу жаңылыктары. Окуу жайдын Мурастеле студиясы тарабынан даярдалган акыркы жаңылыктардын топтомуна күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктар тууралуу Ошемпунун расмий сайтынан, социалдык баракчаларынан кененирээк таанышсаңыздар болот. Ал эми алдыда берүү кеп курчун көрсөтүүсү менен уланмакчы. Бизден алыстабай туруңуздар. Өлкөбүз ар дайым тынчтык болсун. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин Мурастеле студиясы амандашып турат. Биздин студияда жаңыдан кеп куржун аталышындагы берүү өз ишин баштады. Биз бул берүүдө атайын коноктор менен белгилүү инсандар жана тажрыйбалуу мугалимдер менен маек курабыз. Ал эми мен азыр бүгүнкү студиябыздын алгачкы коногу менен тааныштырайын. Ал инсан үлгүлүү жетекчи, мыкты устат, педагогика илимдеринин доктор, профессор жана учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Зулуев Бекмурза Бекболотович. Саламатсыз багай. Саламатчылык. Биздин студияга кош келипсиз. Агай, быйылкы жаңы окуу жылын кандай дем менен баштадыңыз? А дегенде эле ректорлордун дүйнөлүк форуму болду окшойт. Ошол боюнча кыскача токтолсоңуз. Быйылкы 22-23 жаңы окуу жылы жаңы дем, жаңы күч менен
баштадык. Муну өзүңүздөр билесиздер, билим берүү министри Алмаз Бейшеналиев ушу жаңы окуу жылынын алдында ушул Бишкекте бүткүл дүйнөлүк ректорлордун форуму менен баштадык. Себебинде бул форумда дүйнөнүн 70ке жакын мамлекетинен ректорлор келип, алар менен кызматташуу, Кыргызстандагы окуу жайлардагы болуп аткан алгылыктуу иштер менен алар таанышып, аларда болуп аткан ийгиликтер менен биз таанышып, келечек пландарды талкуулап, ал чет өлкөдөн келген биздин кесиптештер менен атайын жолугушууларды уюштуруп, келишимдерди түзгөнгө жетиштик. Ошондуктан быйылкы 2022-2023 окуу жылында дагы атайын биздин окуу жайда дагы өзүбүздүн жаңыча пландарыбыз бар. Ошол пландын негизинде ушу жаңы дем, жаңы күч менен баштайлы деп отурабыз. Жакшы агай, ал эми соңку жылдары мугалимдердин маянасы көтөрүлүп, ал менен кошо аброю дагы жогорулап бара жатканы сезилет да. Буга деген дал ушул ректорлордун дүйнөлүк форуму биринчи жолу өттү Кыргызстанда. Жана мамлекет дагы акыркы учурларда мугалимдерге басым жасап, аларга көңүл жакшы, өзгөчө көңүл буруп атат. Дал ушул жерде мындай суроо болот агай. Айлык маяна жогорулагандан кийин суроо талап көчөп кетти педагогикалык адистиктерге жана мугалимдик ишкердикечи. Айтсаңыз, мугалимдин баркы акча менен бааланабы? Албетте, мына акыркы 30 жыл ичинде мына мамлекетибиз тарабынан, өзгөчө президентибиз Садыр Нуркожоевич тарабынан, өкмөт башчыбыз Акылбек Үсөнбекович тарабынан тегеле быйыл абдан жакшы мугалимдерге стимул катарында айлык акыны көтөрүү, кадыр баркты көтөрүү боюнча абдан чоң кадамдар жасалды. Ошо менен биргеле кадамдар менен биргеле бул жоопкерчилик дагы мугалимдер үчүн абдан жогору деп ойлойм. Менин оюм боюнча бул мугалимдин кадыр баркы, мугалимдин иши бул акча менен өлчөнбөш керек. Бул мугалимдик кесипти ар бир адам эле ээ боло бербейт, жана тандай бербейт. Баланы сүйгөн, балага жан дүйнөсү менен берилген, балдарга ушул жакшылыктын, билимдин, тарбиянын үрөөнүн себебин деген гана адам мугалим боло алат. Бирок быйылкы жылы мына ошол айлык акынын көтөрүлүшү, коомчулуктун мугалимдерге болгон жакшы пикирлеринин пайда болушу, мен ойлойм быйылкы окуу жылындагы педагогикалык адистерге тапшырып аткан абитуриенттерден байкасак болот. Буга чейин 300дөн ашкан балдар негедир мындай өтө популярдуу деген адистерге тапшыра турган болсо, быйылкы жылы башталгыч класстык мугалимдигине, тарых адистигине, англис тил адистигине, кыргыз тил адистигине эң чоң балдардын келиши демек мугалимдик кесиптин ардактуу экендигин, мугалимдик кесипке коомдо канчалык орду чоң экендигин жана мамлекет дайыма кам көрөт экендигин билип, биздин жарандарыбыз, биздин келечек ээси болом деген биздин абитуриенттерибиздин келгенди дагы бул мугалимдик кесиптин булам жогору экендигин жана жоопкерчилик өтө маанилүү экендигин көрсөтүп турат. Ошондуктан мен каалайт элем, ушул быйылкы келген тегеле мугалимдик адистикти тандаган ар бир кыргыз жараны айлык үчүн эмес, жок, келечектеги мыкты жаштарды тарбиялаш керек экендиги жана коом мугалимге байланыштуу экендигин билишсе, бул абдан жакшы болмок. Демек азыркы учурда коом жана коомдун мүчөлөрү мугалимдин чын эле кадыр баркы эң жогорку кесип экенин сезинип жатышат. Ал эми агай, кепти окуу жайга буралы. Дал ушул окуу жайдын өнүгүү тенденциясы ал жердеги иштеп жаткан кадрлардан түздөн-түз көз каранды да. Дал ушул келечекте бир өнүккөндөргө сүйрөп бара жаткан кадр маселеси биздин окуу жайда кандай? Дегеле аларды кабыл алуу ошентипи кандай таризде жүрөт? Албетте, коомдо мугалимге болгон, кесипке болгон ар кандай түрдүү пикирлер бар. Ошону менен бирге окуу жайлар ортосунда да атаандаштык абдан күчөп атат. Бизге келип аткан студенттерибиздин дагы агымы жылдан жылга көбөйүп атат. Ошондуктан келген студенттерибизге сапаттуу билим бериш үчүн биз мыкты кадрларды алышыбыз керек жана мыкты кадрларды даярдашыбыз керек. А мыкты кадрларды даярдаш үчүн мыкты адистер болуш керек. Ошондуктан биз быйылкы жылда эле быйылкы жылда биз өзгөчө кабыл алып аткан мугалимдерди атайын комиссия менен алардын сабак өтүүсү,
жаңы технологиялар менен байланышы, эң негизгиси ошол мугалимдик этиканы кармаган, ар тараптуу чыгармачыл мугалимдерди тандап алып атабыз. Мына жакында эле мына биз атайын кабыл алынган мугалимдерди ошол окуу жай тарабынан уюштурулган комиссия тарабынан тандоо кылып атабыз. Ал тандоо атайын камералар орнотулган кабинеттерди өткөзүп атабыз. Конкурс жүргүзүп. Эгерде ошол конкурста нараатчылыгы боло турган болсо, атайын ошол тартылган камера аркылуу ал өзүнүн далилдеп берсе болот. Ошондуктан мен ойлойм, окуу жайлар үчүн дагы кадрды тандоо бул эң жогорку деңгээлде болуш керек. Биз ошого колдон келишинче аракеттерди жасап жатабыз. Жакшы агай. Ал эми сиз бүгүнкү күндө университеттин жалпы материалдык техникалык базасын, чарбалык иштерин жогорку деңгээлде чыңап, коомчулукта чарбакер, мыкты менеджер, ректор деген ат менен таанылгансыз да. Азыр көпчүлүгү сизге мыкты чарбакер жана мыкты менеджер деп айтышат. Айтсаңыз, биздин дал ушул ОШМПнун жеке бюджети салыштырмалуу башка окуу жайлардан азыраак, өтө көп эмес. Бирок сиз канткенде акчаны үнөмдөп, материалдык техникалык базаны чыңдоого жумшап жатасыз. Дал ушул финансы тармакка келгендеги маселелерди кантип чечип жөнгө саласыз? Албетте, эми жетекчи ар тараптуу болуш керек. Жетекчи ошол окуу жайда эң биринчи жоопкерчиликтүү адам. Окуу жайдагы сапатка болсун, материалдык базага болсун, ошол окуу жайда болуп аткан аракеттер. Өзгөчө биздин окуу жай бул педагогикалык окуу жай болгондуктан биз ар тараптан үлгү болушубуз керек деп эсептейм. Себеби коомдо өзү мугалимдин ролу дал ошондой деп эсептейм. Эми албетте биз өзүбүздүн салыштырмалуу бюджетибизге карабастан биз ошону өз учурунда ар бир иш кылып атканда тыкатык менен анализдеп, ачыкча жана ыксыз чыгымдарды токтотуу, коротпоо, аны мүмкүн болушунча ошол өзүбүздүн материалдык базага жумшаганга аракеттерди жасап атабыз. Жана менин девизим өзүңүздөр жакшы билесиздер, жылда өзгөрүү болбосо, жылда өнүгүү болбосо, анда биз кетишибиз керек деген принцип менен иштейм мен. Ошон үчүн мен ойлойм, жылда ошол өзүбүз пландап аткан иштерибиздин бардыгын атайын мыйзамдын негизинде аткарып атабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ошо чарба иштеринде бардык иштер бул мамлекет тарабынан бул сатып алуулар, бул тендер аркылуу өткөзүлөт. Мына ошондо дагы биз реалдуу өткөзүүгө аракет кылып, жана ошол тендерден үнөмдөлгөн акчаларды кайра ошол мугалимдерибизди стимул катарында, мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, эгерде илимдин докторлугун жактап келсе, ага биз 100 000 акча беребиз. Илимдин кандидаттыгын жактап келсе, биз бир жолу 70 000 акча беребиз. Андан тышкары эң мыкты иштеген мугалимдерибизге дагы өзүңүздөр билесиздер, атайын жылда атайын санаторияларга жөнөтүп, мыкты инновациялык сабактарды уюштурган конкурстарда дагы алдыңкы орундарда алган мугалимдерибизге биз шарттарды түзүп келип атабыз. Ар дайым сыйлыктарды беребиз. Сыйлыктарды беребиз. Ошондуктан мен ойлойм, бул ар бир окуу жайдагы болсун, ишканада болсун, бул ар бир иш бул ошо жетекчиге дагы байланыштуу деген ишке мен толук кошулам. Себеби сен ар бир ишке көзөмөл кылып, ар бир ишке көңүл бурбасаң, анда айрым бир жак калып кетиши мүмкүн. Ошондуктан сапат, окуу жайдагы материалдык база, окуу жайдын айлана чөйрөсүн өзгөртүү. Мына өзүңүздөр билесиздер, азыр дагы студенттерибиз үчүн заманбап, жаңы инновациялык багыттагы бир жакшы окуу корпусун баштаганбыз. Кудай кааласа, ал бүтөр алдында туруп атат. Анын дагы биз ошол заманбап ылайыкталган бир шайкеш келген имарат кылабыз. Ошол жерде биздин студенттерибиз киргенде ал жерде окуй турган гана шартты түзөк деген ниетибиз бар. Кудай кааласа, ошол ниетибизге жетебиз деген ойдомун. Буйрса ошол ниетке жетели агай. Дал ошол имаратка кирген эле студент дагы окуйм деген бир ой менен кирип билим алсын. Ал эми агай, ОШМПнун алдыга койгон стратегиялык пландары кайсылар? Кандай максаттарга умтулат? Кудай кааласа, биз өзүбүз атайын 5 жылдык стратегиялык пландарды кабыл алганбыз. Биз ошол биринчи планыбыз ошол педагогикалык
багытта окуу жай болгондуктан ошол эсенги мамлекеттердин ичиндеги эң алдыңкы педагогикалык университетке кирүү. Экинчиси бул дүйнөлүк багытта биз атайын студенттерибизди ушул эл аралык деңгээлдеги окуу жайларга жөнөтүп, мобилдүүлүктү күчөтөбүз деген ойдобуз. Андан кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу биздин студенттерибиз коомубуздагы атаандаштыкка туруштук берген, ар бир өзү сүйгөн адистик боюнча мыкты кадрларды даярдасак деген атайын пландарды кабыл алганбыз. Мына ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Андан тышкары бизде дагы эң негизгиси мурда бизде бар болчу, бул билим берүүдөгү атайын комплекс. Бала бакча, мектеп, колледж, жогорку окуу жай деп. Кудай кааласа биз келечекте мына ошону дагы пландаштырып атабыз. Ошол мектеп, бала бакча, колледж, жогорку окуу жай катарында. Кудай кааласа ал дагы биздин бир приоритеттүү иштерибиздин бири деп эсептейм. Жакшы, ал эми агай, бир аз өзүңүзгө жеке суроо. Быйыл ректор статусун алып жүргөнүңүзгө 12 жыл болду. Сиз 3-чү чакырылышта дагы коллективдин 100% колдоосу менен кайрадан ректор болуп шайландыңыз. Акыркы мөөнөттө иштеп жатасыз, агай. Өзүңүздүн жеке пландарыңыз кандай? Деги эле билим берүү айдыңында каласызбы же башка жака башпагайын деп ойлойсузбу? Биринчиден мен ушул эфирден пайдаланып мен жамаатыма чоң ыраазычылык билдирем. Мына атайын колдоп, кайрадан ишеним көрсөтүп, абдан чоң ишеним менен колдоп беришти. Кудай кааласа ушул ишенимди дагы бир жогорку деңгээлде аткарам деген ойдомун. Андан кийин келечек планым ушу Кудай кааласа мен ушу кызматтык срогум бүткөндөн кийин мен профессор катарында ушул окуу жайда студенттерге билим берип, жана илим чөйрөсүнө кызыккан балдарга жетекчи болуп берсем деген ойдомун. Себеби мен бул кесипти сүйөмүн. Бул кесиптен мен кете албайм деп ойлойм. Ошондуктан сөзсүз эле кызматта туруш эмес, кызматты да өз убагында берип, мен ушул катардагы ушул мугалим катарында калсам деген ойым бар. Демек, өз кесибиңизди өмүрүңүздүн аягына чейин аркалайсыз. Буйруса. Бул тилегиңизге жеттиңиз, агай. Эми эфирдин соңунда агай бизде сүрдөткөн суроолор деген атайын даярдалган суроолор бар. Бул суроолорго ооба жок же кыска гана жооп беришиңиз керек. Жалпы 20 суроо бар, агай. 1 минуттан ичинде же 1,5 минуттан ичинде жооп берип үлгүрүшүңүз керек. Биз баштайлы анда. Өзүңүздүн мыкты жетекчимин деп ойлойсузбу? Жок. Жумушка кеч калып келесизби? Жок. Документтерге кол коюуда ар бирин такай окуп чыгасызбы? Окуп чыгам. Тойго кечигип барасызбы? Ооба. Мен деле депутат болсом деген ойлор жокпу? Жок. Сизди таарынтып коюу оңойбу? Болушу мүмкүн. Балдарыңызга жетиштүү убакыт бөлөсүзбү? Кээде. Ооба же жок? Жок. Келбетиңиз өзүңүзгө жагабы? Жагат. Кесиптеш ага эжекелерге жинденип урушасызбы? Кээде. Ооба же жок? Ооба. Өзүңүздү берешен адаммын деп эсептейсизби? Ооба жок? Жок. Спорт менен алектенесизби? Ооба. Жумуштан үйгө кечигип барганда жубайыңыз ачууланабы? Жок. Сууда сүзгөндү билесизби? Билем. Өзүңүздүн эң баалаган сапатыңыз? Жөнөкөйлүк. Жөнөкөйлүк. Мотиватор жана энергияга өтө байсыз. Сиз кимден аласыз? Мен ушул иштен алам. Жумуштан, Жумуштан. Жакшы көргөн киноңуз? Бакайдын жайыты. Канча өлкөгө барып келгенсиз? Бир нече. Бир нече дегенде? Канча 10-15 өлкөгө бардым. Белек алганды же белек бергенди жакшы көрөсүзбү? Бергенди жакшы көрөм. Эң жакшы көргөн датаңыз? 22. 22. Бош убактыңызды кимдер менен өткөрөсүз? Досторум менен, үй бүлөм менен. Рахмат агай. Башында бир аз ооба жок болуш керек эле, ошолор аралашып кетти. Калганы баары жакшы. Ал эми агай, эң жакшы көргөн датаңыз 22 эмне үчүн? Негедир мен ушул санды жакшы көрөм, 22-ни. 22 санын, Жакшы. Ушуну менен биздин сизге даярдалган суроолорубуз соңуна жетти, агай. Алгачкы маегибизди биз сиз менен куруп жатканга кубанычтабыз. Сиз келечек ээлеринин
чоң жоопкерчилигин өзүңүзгө артынып жүрөсүз. Сизге бекем ден соолук жана ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Жана алдыда көптөгөн ийгиликтер, жетишкендиктер жана бактылуу күндөр сиздин жашооңузду коштоп жүрсүн. Рахмат чоң, силерге дагы ишиңерге ийгилик каалайм. Дайыма чыгармачыл изденүү менен жүрүшүңүзгө мен тилектешмин. Рахмат агай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушуну менен алгачкы берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кеп Куржун телекөрсөтүүсү мындан ары дагы белгилүү инсандар жана мыкты жетекчи мугалимдер менен маек куруп сиздерге тартуулайт. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.